саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Гүлбаева Чыныбек Токтогуловна. Компанияда старший менеджер. Мен компанияга кантип келип калдым? Мени компанияга 7 жыл мурун Мимоза чакырса, мен сенимди башка нерсеге койгонмун. Бирок бул компанияны эгертен эле укчу элем, арфилейм деп укканмын, бирок мында ушундай даражада бизнеси бар деген түшүнүк менде болгон эмес. Ошондо деле Мимоза чакырган күндө деле мен ошо бизнеси бар экенин түшүнгөн эмесмин. Өзүм боенгон эмесмин. Эчтеке койбогон үчүн мен бул косметический немеде мен боек сата албайм деп Мимозага отказ бергенмин. Чындыгы бирок бизнеси тууралуу түшүнгөн эмесмин да. Если мен ошол тууралуу түшүнгөнүмдө, может ошол маалда Мимозага жабышып келип иштеп калмакмын да, эми партнер болмокмун. Ошондой эле 2015 жылы 2010 жылы Москвага келдим. Келген күнүмдөн баштап эле мен уборкага ишке кирдим. Эл катары ошол уборканы таап иштеп кеткенибизге деле сүйүнүп, ошол маалда иштеп кеткенбиз. Биринчи ошо келген күнүнөн баштап вечерний подработкада иштедим. Андан кийин ден иш таап беришти, денди иштедим. Ошо келген күнүнөн баштап эле мен ден вечерный кылып эле иштеп жүргөмүн. 2010 жылы эки жерде иштесем, 2012 жылы мен Кыргызстанга өзүмдүн каалоом менен өзүм ошол иштеген акчаларыма, чогулуп калган акчаларыма үй салам деп, биз кыргыз эли үй салабыз деп максат коюп келебиз да бул жерге. Ошол 2 комнат үйүмдү чоңойтом деп келген үчүн 2012 жылы кызымды ордума алып келип таштап коюп, август айында 2012 август айында кеткенмин Кыргызстанга. 3 айда фундаменттен баштап до крышага чейин 3 айда бүтүрүп коюп, 2012 жылы ноябрда кайра келгенмин Москвага. Усталарга акчаларын төлөй албай барганда иштеп таап салам деп сүйлөшүп келгенмин. Ноябрда келсем, мен апрелде уста акысын төлөп бүттүм. 2013 жылы уста акысын төлөп бүттүм. Ошол 2012 жылы келген болсом, 2012 жылы 2013-2014 Кыргызстанга барбадым. Кызым дагы 3 жыл кошо мен менен иштеди. Мен дагы 3 жыл үйгө кетпей, кирди чыктыны Украинага кылып, кыштын күнү барып келет элек Украинага. Ошол жылы өлө үшүгөн күнүм, ошол жылы экинчи Украинага келбейм дейм дагы келем. Үшүгөнүмдө баягы бел талып, биздин возрастта уже белдер талып калат. Талганда экинчи келбейм деп келет элем дагы. Кийинки жылы деле үйүм бүтпөй калса, кайра эле Украинага кирип чыгат элем. Ошентип 2015 жылы ноябрь айында Кудай насип буйруп Кыргызстанга бардым. 2 ай жүрүп келем деп барсам эле менден мурун эле кызым кетти эле. Барсам эле кызыма уже жуучулар, бул жерде эле жүргөндө эле жуучулар келе баштады, айта башташты, анан коюп турууга мен барайын деп. Мен баргандан кийин эле барган күнүнөн баштап эле мыймандар келип, уже жуучулар келип, кызыңа биз келдик, коюп турууга деп отуруп 15 күн зорго койдурдум да. Туруп мен башка иштер менен атама Куран окутабыз, ушу үйүмдөн өткөн кеткендерге Куран окутуп алайын, ошондон кийин деп отуруп, убакыт өттү. 15 күндөн кийин кызым болуп кетти. 2015 жылы 26 декабрь күнү кызымды өзүмдүн ниет кылганымдай, өзүм максат кылгандай кызымды узатып алдым. Кудайга шүгүр, азыркы күндө бактылуу. 2016 жылы январда дагы баягы жашоо башталды да. Москвага келдим. Кызымды бергенден кийин карызга батып калдым, 100 000 келдим. Иштей баштадым. Кудайга шүгүр, эл катары иштедим. Бирок мен 3 жыл катуу 5 жерге ишке барганмын да, 5 жерде иштейт элем. Эрте менен 8-де, эрте менен 5-те турат элем, түнү эрте барганым 12 болот эле да. А так мен башка маалдарда только 1-де, 2-де үйгө барат элем. 2-де барган күнүмдө эле кир жуумай, оокат кылмай да.
ошентип 3-те жатат элем, кайра 5-те турат элем. Ошондой тирилик болуп мен өтө катуу чарчаганмынбы, иммунитеттерим азайып, витаминдерим жоголгон үчүн 2016-жылы келип 10 күн эле иштедим да. Жок, 4 ай иштептим. 4 ай иштеп, уже мен ооруй баштадым да. Мурунку чыныгул жок да. Без выходной иштеген чыныгул жок, чарчадым, алым куруду. Ооруп калдым. Бир жерде 3 жыл иштеген жеримде ооруп калсам 3 күн барбай калды. Эми жооп сурап калгам. Аябай ишенген менеджерим эле 3 күн ооруп калсам ордуна адам алып алыптыр да. Ушунчалык обидно болду, мага ушунчалык жаман немеде калдым. Мен ишенген, мен ага ишенип жүрсөм, ал мага ишенбейт экен. Потому что булар бизди өзүбүздөй тууган уруктай признавать этпейт экен да. Ушунчалык жаман болдум, барсам ордума адам алып алыптыр, болду, сен керегиң жок дегенде эле мен уже 3 жыл иштеген жеримде мен неужели мен ушунчалык немеде калып кеттим дедим дагы. 3 күн баягы даже окат ичпей калдым да. Мен ошондо сездим да, эмнегедир ушу бир ишимден ушунча болуп атам. А так башка ишим бар, вечерний, утренний ишим бар. Бирок ден ишимде жакшы төлөйт эле да. Анан ушун таң калдым да, орустарга ишенип болбойт экен да деп калдым да. Анан ден иши издей баштадым. Ошондо 1 ай жаттым да. Ошо 1 ай жатканда деле Махабатчы алмалда, бирок мен Махабатчыга жазылып калган элем. Ойлойм да, күндө ойлойм, эртең Махабатчыга барсам окшойт дейм да. Бирок шайтандар мойнума минип алган үчүн утреннийден келүү эле же ошо шайтандар мойнума минбеген күндө деле менде алым калбай калат эле да. Келүү эле жатып алат элем. 1 ай жаттым, иштебей, утренний, вечернийга барып коюп элем. Денишке, Белорусскийге, денишке ишке менеджерим алып барды, вечернийга. Ал жерде 7-ден 7-ге чейин иштейт экенбиз. Анан утреннийим дагы ошол менеджерим эле да. Утреннийимде анан ал айтып калды, сен саат 8-дерге келе берсең болот, мен өзүм мындай кылып коем деди. Оптур деп, утреннийге барам, денге барам, деним 7-ден 7-ге чейин. Анан вечернийга кетем. Дагы эле баягы көртүрөйлүк да. Мен ошол туштарда 2 ай 10 күн ооруп лечение кылсам, 1 ай иштейт элем, дагы 10 күн лечение кылат элем. Өзүм билген эле врач көрсөткөн эле немелерге, өзүм билгендей эле укол дарыларды өзүм сатып келет элем дагы. Тажигибиз бар эле, тажик медсестрабыз бар эле. Ал эрте менен утреннийде бирге иштейбиз, вечернийде бирге иштейбиз. Сайып коет, укол сайып коет, анан секин дагы 1 ай жакшы жүрөм. Ошентип күн өткөздүм. 2016-жылы декабрь айында мен аябай катуу оорудум. Иштеген жеримде средства менен кошо отурчу элек. Ошол жерде менде аябай средствага, ички организмим средствага уланып калган экен. 1 апта температурада түшпөй, бул жерге врачка барсам, лишь бы кет, бул жерде жатсаң болбойт деди. Температурам түшпөйт. Анан срочный Кыргызстанга 2016-жылы 7 декабрда билет алып кеттим. Барып Кыргызстанга да 1 ай лечение кылдым, 50-60 миң кетирип. Бирок ошол жерде врач айтты, сен деди, эми барсаң уборка иштей албайсың деди. Лишь бы башка иш болсо иштесең болот, бирок уборкага иштей албайсың. Потому что сен средства кармасаң дагы ушул неме козголот. Жакшы, өзүм да аябай сону сезип келдим, бирок бул жерге келгенде 10 күн кайра эле уборкага ишке киришим керек болуп калды. Уборкага ишке кирдим, 10 күн иштедим окшойт. Жакшы, 10 күн иштедим. 10 күндөн кийин мен кайра эле ошол мурунку чарчоом, мурунку ичим кызыган, температура уже башталды да. Дагы шугур эжем жанымда экен. Мен 10-го чейин эле иштейт элем дагы. Келип раздевалкада жатып алат элем. Туруп кайра иштегенге менде күч жок эле. Мен 10 метр бассам, уже көл шал болуп терлеп калат элем да. Анан ошол путумдун мынабы балтырларым талыйт эле, баса албайт элем да. Анан эжем бечара кылат эле, ол бечара типилдеп
ушул жерде өзүңөр тааныйсыңар. Ошол жардам берет эле. Анан ошол эжем айтып калды, вельнис бар ошол. Мен ошол вельнисти ичип, кыйла өзүм жакшы сезип калдым. Давление болуп калдым эле, давлениям чыкпай калды, давлениям көтөрүлбөй калды деди. Анан анда не деп коем, алып берейин ич десе, эми кечээки 2016-жылы кеткенде дагы мен мурунку карыздарымды үзө алган эмесмин да. Карыздарым күтөйүн эже, анан кийин мен сиз анан алып бересиз десем. Сен ошол карыздарыңды үзгөнгө чейин сенде ден соолук керек болуш керек сенде ден соолук. Алып бере берейин, мен алып берем, сен ичип тура бересиң деди. Эми баягы карыз дегенде биз аял кишини, мен өзүм негизи карыздан корккон адаммын да. Мен дагы баягыны ойлойм да, ушуну алып ичип алсам деп ойлонуп отурам, майли бере беринчи дедим. Деп мен буну мага 1-2 күндө таасир этпеди бул коктейлдер. Мен 10 күн ичтим. Бир коробка ичтим. Бир коробка ичкенден кийин деле менде андай неме болгон жок. Кийинки 21 күнүм тугангандан кийин кийинки коробкасын алып берди. Бирок мен бул жерге жазып элекмин да. Эжем алып берди. Кийинки коробкада мен 10 күн ичтим. 10 күндө уже мен чарчабаганымды сезип баштадым да. Мурункудай чарчабай, мурункудай терлебей калганын уже сезе баштадым. Анан эжем, бирок мен муну постоянно биринчи ичкенимден баштап эле коктейль ичкенде эле ичип эле унитазга барат элем да. Ушунчалык көңүлүм аздырат эле да. Таңамал ичет элем, бирок унитазга барып эле кучактап жатып калат элем. Эжем, эже ичпей эле коюнчу деп жалдырайт элем да. Десем, иче бер, бул натуральный продукция үчүн, сен баягы ички организмиң ууланып калган үчүн ушуну принимать эте албай атат. Бирок кичинеден кирет. Бирок баары по-любому жеңет ошол нерсени деди. Чарчоомду сезбей калдым, терлебей калдым. Уже менде жакшы результат болуп атат, бирок дагы эле көңүлүм азат да. Мен кадат экинчи коробканы ичип бүткөндөн кийин көңүлүм азбай калды да. Анан мен айттым, бирок бизде ошол маалда вообще мындай катар жазылып иштейт деген түшүнүк болгон эмес экен да. Же эжем түшүнүп айтпаган, же мен түшүнгөн эмесмин да. Анан Баркан эже чакырып калды. Анан Баркан же мен айтып калдым да, мен жазылганмын Махабат эжеге, мен Махабат эжеге барып эле сүйлөшөйүн десем, Махабат эже аның иштебейт, ал арамызда баары иштей албайт деп, ушундай деп неме болгон. Бирок өчө элек келсе мен сүйлөшөм дептир. Бирок ону мага туура эмес жеткизишкен. Анан Баркан же баламдын паспортун алып келип жаздыртып иштесең болот деген неме менен болуп калдым. Бирок түшүнүк болгон эмес экен да, чындыгы менде түшүнүк болгон эмес экен. Если мен мурун кийин ушул нерседен немен болгондо же эжем айтканда, бирок өзүмдү виноват этем ошол неме кылган үчүн, өзүм виноватмын, чтобы мен подробно уккан эмесмин, дегенде келген эмесмин. Сиз ден соолугуңузду деле ойлогонсуз? Мен ден соолугумду деле ойлогом да. Ошентип жазылып иштеп, ушул вельнестен аябай сонун результаттарды алдым. Кудайга шүгүр, рахмат ушул Мимозага, Махабат эжелерге, өзүм бир тууганыма, ушу Баркан эжелерге ушул компанияны көрсөткөндөрүнө ыраазымын. Эч кандай өкүнбөйсүз? Эч кандай өкүнбөйм ушул жерге жазылып иштегениме. Бул жердин тарбиясы мага абдан жаккан, жана наследствосы, карылыбызды камсыз кылуу да. Мен эртеңки күнү, мен келечектеги күндү ойлодум да. Эртең мен балам үйлөнсө, балам деле баары бир жерге барып иштейт да. Мен анын акчасына жашагым келбеди. Биз өзүбүздүн эле башыбыздан көп нерселер өткөн да. Мисалы, күйөөлөрүбүз акча таап иштеп калганда кайненелерибиз акча бер десе, биз деле жаман көрчүбүз да. Чындыгычы, ушунун апасы акча сурай берет, бизге жетишпей атса, бизден деле балдарыбыз ошондой нерсе болот да. Бул жашоодогу болуп келип аткан, практикадагы болуп аткан нерселер да. Ошон үчүн мен ушул нерсени четко койдум. Кудайга шүгүр, ошо баштап атам азыркы күндө ошо
жакшы менеджер болсоң дагы чоң ийгиликтерге жетишем деп ниеттерди, максаттарды пландасаң деп коюп атам. Мен ушул нерсени өзүм үчүн алып ичип, бизнесим курулуп атса, мен башка адамдарга дагы ушуну айта кетейин. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды чыңдап отуруп, ден соолугуңуздарды карап отуруп эле бизнесиңиздер курулуп атат. Келип, ушул нерсеге көңүл коюп, ушул нерсени бизнести алып кетсеңер деген максат менен айтмакчымын сиздерге. Келиңиздер, ушул ден соолугуңуздар карап отуруп эле ушул бизнести куруңуздар демекчимин. Суроо, сиз канча убакыттан бери ичесиз? Wellness'ти канча убакыт болду ичкениңизге? Мен бул Wellness'ти 2017-жылы февралда баштап ичем. Азыр до сих пор эле ичем. Азыркы күндө менин скидкам менен эле качта бекер эле чыгып калды. Скидкадан эле алам. Мен балымды только ушул Wellness продукциясын алып, суп менен ушул коктейлди алып, ушул витаминдерди алып эле толуктайм. Идеальный веске подписка болдуңузбу? Жүзелүү бар. Идеальный веске. Жок, идеальный веске подписка болгон эмесмин, бирок кошуп алам. Азыр командаңызда көп эле ушул wellness менен Ооба, ден соолугуна карашып, мен ушул результатты көрүп, мен кең бир маалымат айта алган үчүн мен аркамдагы консультанттарым даже 70% жогоркусу эле Wellness менен подписка болушкан, өздөрүнүн ден соолугуна карашып эле жакшы результаттарды алган консультанттарым бар. Азыркы күндө мен менен биргелешип иштешет, кел десем келишет. Жакшы, командам огромный, чоң. Алар деле ушул Wellness'ке эле басымды көп жасап атышат азыркы күндө. жакшы. Суроолор жок. Рахмат, андай сунушуңузду айтып кетиңиз бизге башка. Мен эмне сунуш айтмакчымын да? Келиңиздер, компания, бай компания. Бул ушул азыр эле айтып өттүм. Ушул Wellness'ке эле подписка болуп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды кам көрүп отуруп эле бизнесиңиздер курулат. Коркпой келиңиздер. Бул Wellness аябай жакшы. Бардык адамдарга бирдей, бардык адамдар ичсе болот. Не только больной адамдар эмес, өздөрүнүн ден соолугуну кам көрүшсө болот. Оорулардын алдын алат бул коктейль менен витамин. Мен ушуга сунуштамакчымын, келип өзүңөрдүн ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар.